Биз жолуктук менин жашоомдогу эң чоң чечимим, тагдырыма жасаган эң чоң кадамым деп билем. Анткени бул жөн эле проект эмес. Бул менин келечегиме жасаган эр жүрөк чечимим. Мен Кыргызстандагы баарыбыз билген Биз жолуктук проектинин 6-сезонуна катышуучу болуп бардым. Албетте өзүмдүн каалоом менен, өзүмдүн чечимим менен бардым. Башында мен үчүн абдан оор болду бул чечимди чыгарыш. Себеби камерадан аябай качкан адаммын. Бирок мен өзүмдүн жакшы келечегим үчүн эч нерсеге карабай тобокелге бардым. Анткени үй бүлө бул оюнчук эмес. Үй бүлө бул аябай чоң жоопкерчилик. Өмүрлүк адамды туура тандоо мен үчүн аябай маанилүү кадам. Анткени өмүрлүк адамың бул сенин тагдырың. Өмүр бою эки дүйнө болчу жакын адамың. Мен өзүмдү эң жакшы адамга татыктуу деп эсептейм. Жана ошондой эле өзүмдүн келечегиме эч качан кайдыгер карай албайм. Ар бир адам өзүнүн тагдыры үчүн күрөшүш керек. Сен өзүң күрөшпөсөң, сен үчүн эч ким күрөшпөйт да. Анан тааныштарымдын арасынан 50% колдойбуз, молодец дешсе, 50% эмнеге бардың, барбай эле койбойт белең, эл эмне дейт дешти. Бирок ойлонуп көрсөк, жаштар үчүн ушундай сонун, таза, ачык, чыныгы мүмкүнчүлүк түзүлүп жатса, барсак эмнеге болбосун. Ооба, барбасам деле баары бир өмүрлүк адам жолукмак. Бирок бул жакта баары башкача болуп жатпайбы? Ачык, реалдуу, чыныгы, элдин алдында. Бул жерде маска жок, жалган жок, оюн жок, чыныгы нерселер. Ошондой эле бул жерге сага болгон ою түз, коркпогон, сүйүүдөн качпаган, духу жеткен, сен үчүн күрөшкөн, элдин эмес, өзүнүн үнүн уккан, чечкиндүү гана мырзалар келе алат деп ойлойм. Жана ошондой эле бул жерде сен кимсиң, ошол боюнча кабыл алышат. Мындай жерге алсыз адамдар эмес, күчтүүлөр келет деп ойлойм. Менин жеке көз карашым, оюм боюнча, элден корккон, элден бир нерсени жашырган адамдар бул жака бара албайт го деп ойлойм. Бизди Биз жолуктук проектинин жалпы жамааты жана 5-сезондун катышуучулары ушунчалык жылуу тосуп алышты. Биринчи күндөн тартып эле тил табышып, достошуп, жакын болуп кеттик. Негизи жашоодо мен оюн такайткан, оюн жашырбаган, эч нерседен тартынбаган, позициясын так билген, шайыр, ачык адаммын. Бирок кастингде жана биринчи эфирде аябай толкундандым, бир аз сүрдөп, оюмду толук жеткире албай калып аттым. Балким камерага көнбөгөндүктөн болду окшойт. Бирок бат эле көнүп кетем деп ишенем. Уялып, тартынып, оюн так жеткире албай калган жаңы мырза, бул мен эмес экенин билем. Бул нерселер убактылуу гана. Алдыда чыныгы жаңы мырзаны көрөсүң ойбур. Эл тараза, эл сынчы дейт эмеспи? Ошондуктан мен жалпы силерге ишенем. Силер менен бирге карап, бирге талдап, бирге байкап, мага эң ылайыктуу, эң татыктуу талапкерди карап, туура адамды табууга жардам бересиңер деп ойлойм. Бул жалгыз менин жолум эмес, бул силер менен бирге баскан жолум. Эми айткачы, кандай ойлойсуңар? Мен туура кылдымбы? Жана мага кандай мырзаларды ылайыктуу деп ойлойсуңуз? Өзүңүздөрдүн оюңуздар менен комментарийге жаза кетиңиздер.